Урматтуу телекөрүүчүлөр, Кутман таң программасы өз көрсөтүүлөрүн сапардын алдыны көздөй уламакчы. Катарыбызга жаңыдан кошулгандар болсо, дагы бир рет Кутман таңыңыздар менен дейли. Биздин куттуу студиябызга таң эрте келип, чыгармачылыгы менен бөлүшүп, жан дүйнөсүндөгү өнөрүн жалпы элине тартуулап берем деп турган коногубуз келип отурат. Жакындан тааныштырып өтсөк, Кыргыз Республикасынын эл артисти Роза Аманова жетектеген Маржан тобунун солисткасы Беназир Токтобекова бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы? Кандай келип алдыңыз? Кутман таңыңыз менен бүгүнкү иш күнүңүз кандай башталды? Чоң рахмат. Баарыңыздарга Кутман таң кааламакчымын. Албетте бүгүнкү Кутман таңыбыздын Кудайдын буйругу менен, сиздердин жарык эфириңиздер менен эл менен бирге башталып жатат. Кудайга шүгүр, баары жакшы. Эми айтсаңыз, Комузда канча жылдан бери чертип келесиз? Кайсы жакта окуйсуз? Бул Комузду мен 4-классыман баштап ошо Токтогул районунда, Токтогул мамлекеттик музыкалык мектебинде окуп баштагам, Гүл жатында. Андан кийин ошо Комузга деген, Комузу менен ырдоого кызыгуум ошо 9-классымда башталды. Ал жакта биринчи ошо мугалимим Айгүл Моңолбаева, Айнура Кожобергенова, анан ошо Комузу менен ырдаганды үйрөткөн Улукбек Кулчажаров деген агайыбыз бар болчу. Ошо агайымдын баягы шыктандыруусу менен, баягы кызыктыруусу менен Комузу менен ырдаганга кызыгып, ошол убактан баштап ырдап калдым. Азыркы учурда ошо ал окууну бүтүп келип, ошо Манас университетине тапшырып, ошо Роза Аманова эжекебиздин жетекчилигинин алдында окуп калдым. Азыркы учурда ошо Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетинин фольклор жагында окуйм. Токтогул районунун булбулу турбайбы? Негизи Токтогул дегенде эле бизге Комуз дегенде Токтогул элеске түшөт го. Сиз Токтогулдан болсоңуз, Комузду да чертсеңиз. Тоо булбулу Токтогул деп айтылат эмеспи негизи? Негизи Токтогулдун кыздары жакшы ырдайт эмеспи? Өздөрү да сулуу болот бизге. Балдары деле жакшы ырдайт негизи, чынында. Бизге ошо эфирде баштардан бир Комуздун сөзүбүз куру болбосун, баягы сөздөн ыргап өтсөк, мына ушул алдыңызга 3 кыл жалгыз бир тек Комузду алып келип отурасыз. Баягы чертилбейт, күүгө келбейт, чебер колсуз дейт эмеспи? Андыктан баягы колуңузга алган соң бир жагымдуу чыгарма таң эрте телекөрүүчүлөрүбүзгө аткарып өтсөңүз, кайсы чыгарманы аткарып берейин деп турасыз? Ошо баардыгыңыздарга ошо Жаштыгыр деген чыгарманы аткарып берейин. Жайлоодон аткан ак таңдай, жаркылдайсың сен ак маңдай. Гүлмүңдөй турсаң ой көзөрүң, олеги көгүмдөн чырак ой жаккандай. Чалкайган асман бетиңде, жарыгың чачып ой кечинде, жаңыдан чыккан ой айга окшоп, олеги жаркыдым сурмак ой көзүңдө. Жаңыдан чыккан ой айга окшоп, олеги жаркыдым сурмак ой көзүңдө. Булбулуң болсаң да багыңда, буралып турсаң да жаныңда, жаштыктын ырын жаңыртып, олегиң ырдасак талай ой багында. Жаштыктын ырын жаңыртып, олегиң ырдасак талай ой багында. Өнүңүзгө береке, канданы таза, канданы сонун үн. Жалпы телекөрүүчүлөрүбүздүн дагы жан дүйнөсүнө жан азык катары аткарылды окшойт бул чыгарма. Келиңиз эми баягы чыгармачылык туурасында кеп кылган соң, ошо чыгармачылык жаатыңызда кандай жаңылыктар болуп атат? Ошолорго токтоло кетели. Чоң рахмат. Ошо быйыл буюрса окууну бүтөйүн деп жатам. Ошого баягы гос чыгармаларга даярданып, азыр негизинен ошо быйыл акыркы жыл болгондуктан баягы болгон дең бүчүмдүн баарын ошо жакшы ийгиликтүү аякташ үчүн
мамлекеттик экзамендерге даярданып жаткан учурум. Албетте баягы устатты да атай кетпесе болбойт. Устатым ошо Элзар Өскөнбаева эжекемден да сабак алдым. Ал кишинин да салымы өтө чоң, ошо менин чыгармачылыгыма болгон. Азыркы учурда ошого баягы 1-курстан баштап баягы талим тарбиясын берип, азыр эң Нуржан Туманбаева деген эжекебизди тааныйсыз болуш керексиздер. Ал Маржан тобунда ырдайт. Азыркы учурда устатым Нуржан эжекем ошонун баягы тартиби менен, ошонун талабы менен азыркы учурда ошо гос экзаменге даярданып жатам. Азыркы эң чыгармачылыктагы эң чоң ишим ошол. Жакшы. Милдетим десем болот. Баягы жогоруда биз урматтуу телекөрүүчүлөргө сизди баягы Маржан тобунун солисткасы деп тааныштырып өткөн соң, ошол Маржан тобуна дагы кыскача токтолуп өтсөк, сиз кандайча келип калдыңыз эле? Маржан тобунун катарына кандай кошулуп калдыңыз эле? Бул Маржан тобуна кошулуу менин кыялым десем болот. Баягы Роза Аманова деп атынан угуп, ырлары менен чоңойдук го баарыбыз. Алгач келгенде ошо эжекемдин колуна өтүп, 2015-жылы пат курс деп коет го, даярдоо курсуна өтөт. Сөзсүз түрдө баягы Манас университетинде тил үйрөнүш үчүн ошо курска өтөт эмеспи? Ошол себептен ошо 2015-жылы келип ырдап бердим. Ошол жылы сентябрь айында окуу башталган. Ноябрь айында Маржан тобуна кирип, быйыл буюрса 5 жыл болуп калды. Маржан тобу менен иштешип, ошол жакта эжекелеримдин баягы жардамы менен, баягы акыл насааты менен буюрса быйыл 5 жыл болот. Жакшы келет. Ушул айтып өтсөңүз, чыгармачылыкта негизи Маржан тобу менен эле кадамыңызды алдыга таштайын деп жүрөсүзбү, же дагы өзүңүзчө жекече? Жекече эстрада жактан ырдайсызбы? Бул эң суроолордун эң көп берилген суроосу, Маржан тобунан сырткары деле ырдай берсеңер болобу, жалгыз чыгайын деген оюң барбы дейт. Албетте бизде мындай чектөө жок, только болгону Маржан менен ырдайсың, Маржандан башка эч жака чыкпайсың деген андай келишим да жок. Бизде баягы эркин, өзүбүз каалаган учурда чыгып, ырдап, ошону менен бирге баягы группа менен иштешебиз. Азыр биздеги группада эжелердин көбү эле ошо өз алдынча да чыгып, клиптерди тарттырып дегенде менин да оюм бар. Буюрса жакынкы аралыкта күбө кыласыздар. Жакшы экен. Негизи ошол Маржан тобунда сиз курактуу кыздар көппү же азбы? Мен курактуу, мен эң кичинекей болчумун. Көкүрөк күчүгү, Көкүрөк күчүгү деп 3 жыл, 4 жыл болуп калды жүргөнүмө. Былтыр жакынкы аралыкта кошулду. Назгүл деген Алда Токтогулдун кызы, ошону менен бирге быйыл 4-курс. Ошо Маржан тобунун эң кичүүсү, дагы бир кыз бар менден кийин. Эң кичинекейи экөөбүз. 3-4 кыз экенсиздер. Жакшы. Айтып өтсөңүз, негизи эле улуулар баскан жол урпактар үчүн ыйык болуп эсептелинет эмеспи? Биз дал ушул турушубузда дароо эле келип калган жокпуз. Буга чейин нечендеген баскычтарды басып өттүк да, ошол баскычтарды басып өтүүгө багыт берген устаттар туурасында кеп кылып өтсөк. Туура. Ошо эң алгач ошо мектеп учурунда эле башталган десек болот. Ушул баягы университетке тапшырып, ушул жол менен кет деген. Албетте бизден Элзада Мамбетова деген эжекебиз, класс жетекчим. Ал өзү кыргыз тилчи адабиятчы болчу. Ошонун сабагынан олимпиадаларга катышууларга, баягы монолог айтып дагы аябай конкурстар болчу эле го мектеп учурунда. Ошол эжекемдин аябай түрткүсү чоң десем болот. Аябай баягы шыктандырып, жакшы мотивацияларды берип, ошо эжекемдин салымы чоң. Устат мугалимим. Андан кийин ошо мектептин жетекчилигинде иштеген Гүлнара Медетбекова деген эжекебиз да бар. Ал ошого коомдук иштерге аябай тынбай катыштырчу. Ошо сен ушул тараптан көрөм, башка жактан көрө албайм. Сен ошо комузу менен кетишиң керек. Сен өзүңө ишенимдүү бол деп. Албетте баягы баардык ийгиликтин баары ошо айылдан башталат дейт го. Ошол сыяктуу эле меники алгачкы ийгилик кадамдарым ошо мектеп учурунда башталган. Аламга жол айылдан башталды, э? Азыркы учурда ошо сабак берген эжекелерим, устаттарым баардыгы ошо чыгармачылыгыңды өнүктүр, ошол боюнча калтырба, эмгектен, жалкоо уктаба, ашыкча уктаба, ашыкча эч жака барба.
сен болгону ушу чыгармачылык менен алек болуп өзүңө бир жакшы фундамент куябы, андан кийин баары өзү келет деп ушундай жакшы ниеттерин каалоо тилектерин айтат. Негизи сахнанын өзүн сүрүп болот эмеспи? Анан сиз өзүңүз да жаңы аттанып баштап жатыпсыз. Анан ошо сахнага чыкканда алгачкы толкундоо сезимдериңиз кандай болду эле? Алгачкы толкундо ошо март айында болуш керек. Мен Маржан тобуна кирдим. Бир 3-4 айдан кийин ошо белгилүү агабыз Малик Аликеев агайыбызды баарыбыз тааныйт, кыргыз журтчулугун баары тааныйт. Ошо Таласта бир юбилей концертин өткөрүп, анан Маржанда бир Улжан эже, мен, анан Роза эже болуп барганбыз. Анан жолдон тексттерди жаттап бардык Таласка жеткенче. Аябай жаттадык. Анан баягы Таластын маданият үйүндө элдер толо, туруп да көрүп атышат, баягы аябай чоң деңгээлде концерт болгон. Анан бизде көбүнчө баягы алым сабактар көп эмеспи? Термелердир дайбыз. Санаторларын алым сабак болот. Ошол убакта мен жаңы бир куплет жаттагам. Ошол жерден ырдап атып эле, анан баягы элдер көзүмө илинип кеттиби билбейм да, өзүм да жоготуп бердим. Анан ошол жерден такалып калдым. Элдин сүрүү да башкача эмеспи? Сүрүү да такалып, кайсы сөздү айтарымды билбей, анан сразу тиги Роза эже улап кетти. Ал тексттерин баарын жатка билет. Анан улап кетип, анан ошол жерден бул кызыбыздын тушоозу жаңы кезилип атат, түшүнүп койгула. Баарыбыз ушинткенбиз. Бул да сүрдөнүп атат, силерде көп элдин алдына биринчи жолу чыгып атат деп. Ошондо аябай Таласта эме болгом. Ошо дагы деле бар, ошо Таластын өзүнүн каналы бар го, Талас каналы деген. Ошол жактан чыгып турат, бирок ошол жерин кезип коюшканда анан дагы деле эме болсо айта берет да. Сен мени ушинтип уят кылгансың, ошо Малик Аликеевдин концертинде. Ой, бирок кандай болгон күндө да убакыттын өтүшү менен баягы устаттан шакирт өтүптүр деген сөз бар эмеспи? Баягы биринчи чыккан кулактан кийинки чыккан мүйүз артык дегендей, бүгүнкү күндө дагы сиздин буюрса бүгүңүздөн жанбай ошол Роза эжелерибиздин жолун жолдоп келатасыз. Деги эле ошо чыгармачылык жөнүндө сөз кылып калдык. Келечек пландарыңыз тууралуу айтып өтсөңүз. Келечек азыркы учурда ошо бир гана ошо ырчылыктын, аткаруучулуктун артынан эмес, ошо илим жагына да кызыгуум бар. Буюрса ошо окуну бүтүп аспирантурага тапшырсам деп ошо тилектерим бар. Анча-мынча ошо элдик озеки чыгармачылык жөнүндө доклад жазуу боюнча дагы анча-мынча катышып ошо келатам. Азыркы учурда ошо сабак берүү менен дагы биргеликте ошо 69-гимназияда атайын 5-класстардын атайын топ түзүлгөн кружок бар, ирим бар го. Ошондой эле ошолорго элдик ырдоо боюнча сабак берип келе жатам. Бул эл буюрса 2-жыл болот. Ошо мугалимдик кантип жетишесиз билбейм. Убакыт бөлүү дагы кыйын, чындыгында. Убакытты туура пайдаланбасак, баягы жаштык кезибиз закында өтүп турган учур эмеспи? Сабакта өткөн сөзүңүз да сага калат экенсиз. Анда эмесе кечтиш баягы биздин коногубуз таң эрте Күпшүңдөгөн мүнүшкөр шумкарына жем берет, ошондой эле бир мисал ырыма комуз дем берет деп. Ооба, комуздун колуна кармап турган соң, жалпы телекөрүүчүлөрүбүзгө бир жагымдуу чыгарма аткарып берүүсүн сураналы. Кайсы чыгарманы аткарып берейин деп турасыз? Айтып калбадым, ошо термен асаатырларынан ошо үзүндү бир 2-3 куплет ырдап берейин. Эсенкул Ибраев атабыздын сөзүнө жазылган. Ону Роза Манова эжекебиздин оонуна таандык Учкул ойлор деген чыгарма. Азыркы биздин жашообузга арналып жазылган сыяктуу эле ошо. Бир 2 куплет аткарып. Жакшы болот. Түк албас эчким соңку барагын, турмуш менен окуп бүткүс сабагым. Ачуу таттуу ысык сууга кара, эки жактуу жаралганын карагын. Бири жеткен бору кер, жада калсаң ар түрдүү чөң адамым. Мен алардын билбей туруп жаманын, жакшыларын кантип баалай аламын. Ой, жакшыларын кантип баалай аламын. Теринбегин жаманада теринген, ал бир илде өмүрүңдү кемирген. Иштебишке ичи башка тойбогон, жаштык деген жигит тура керилген. Жаш кезиңде жата көрбөң иштеп тап, өмүр даның сапырып кал жанды бак. Баса турган кезде баспай эринсең, кийин калар ичиң тызылдап. Ой, кийин дарттер ичиң тызылдап.
ойло челем адамго деп уяттуу жоосуну жок жоругуна кулакчу бирок биздин тагдыр такыр башка экен бир тыйындын эки бети сыяктуу бул турмушта бербеген бар алган көп андайлардан чындык жарды жалган көп кое беричи сезимимди улабай сенсиз деле бүтпөй жаткан чарбам көп ой сенсиз деле бүтпөй жаткан чарбам көп чын аякта кагышат үрпөңдөшө танан кайра табышат деген сөзгө каршы эмесмин а бирок отту үйлөгөн күйгүзөт же тамызат андай болсо оттун ээси аялдар жаман эрди жакшы кыла алышат ой жакшы эрди жаман кылып салышат Азаматсыз. Үнүңүзгө береке болсун. Дагы да болсо чыгармачылык ийгилик каалайлы. Биз сиз менен чынында дагы да болсо ошо чыгармачылыктын чыйыр жолунда кененирээк маек кургубуз келип атат, бирок убакыт деген закымда учуп турат экен. Убакыт чектелүү экен. Дал ушул маек соңунда эми сизге эркин микрофон узаталы. Чоң рахмат. Барыңыздарга дегеле кыргыз элиме тынччылык, аманчылык, ору сыркоодон алыс болуп, дайыма ушу турганыбызда ыр менен туруп, жаман кабардан алыс болуп туралы кыргыз элиме бейкутчулук, тынччылык кааламакчымын. Сиздерге да ишиңиздерге ийгилик, чоң рахмат. Ушундай баягы өнөр адамдардын элдер кыргыз эли менен бирге кабарлаштырып, түз эфирден алып берип жатканыңыздарга тунук эфир каалайм барыңыздарга. Сиздерге да чыгармачылык ийгилик, чоң рахмат. Рахмат. Барбабыз таң эрте келип бергениңизге терең ыраазычылык билдиребиз. Дагы да болсо чыгармачылыктагы көптөгөн бийиктиктерди багындырып, устаттардын жолун жолдоп, изин издеген бир чыгармачылыктын чыйырын жараткан белгилүү инсандардан болобуз. Барбабыз. Чоң рахмат.